Саламатсыздарбы сүйүктүү менин YouTube каналымдын көрөрмандары. Нир Казы шаарынан сиздерге чоң салам. Бул жакта күн жылуу, Кыргызстанга караганда дагы бир топ жылуу экен. Көйнөк жөн көчөдө деле бассак болот экен. Азыр эле биз 4 сааттык обучениеден чыктык. Анан ошол жактан алган чоң бир масштабты көрүп, чоң бир билимдерди алып жөн отургум келген жок. Кичине болсо дагы сиздер менен видео каналым аркылуу байланышууну чечтим. Кайсыдыр бир учурда мен дагы көпчүлүк адамдар катары эле жөнөкөй эле үйдөгү жумушуну кылган, барып бир аз мугалимдик кесипти аркалап, ошол кесибим менен кайра келип үйдө бала тарбиялап, болбогон эле кичинекей көйгөйлөр менен жүргөн жөнөкөй адам болчумун. Менде деле сиздер сыяктуу бул бизнести баштоодо аябагында көп страхтар болгон. Бул мен үчүн эместир. Ийгиликке эми мурун келгендер эле жетет. Бизге эми кайдан деген сыяктуу көп ар кандай ойлор келген. Ошол ойлордун баардыгын эмне жеңе алды? Ушундай семинарлар, китептер жеңе алды. Бүгүнкү күндө мен толук түрдө ишенем. Бул ийгиликти ар бир адам туура чечим кабыл алган ар бир адам жасаса болот, ар бир адамдын колунан келет. Ал үчүн кичине өзүнө гана убакыт бөлүп, өзүн гана өнүктүрүп коюу керек экенин аябагандай ишеним менен билип калдым. Мен буга чейин каналдарымдан байма-бай сиздерге ал ой өгүлүнүн негизиндеги жасалган продукциялар боюнча гана маалымат берип жүрчүмүн. Кече да баса белгилеп өттүм. Эми мен сиздерге кошумча киреше же болбосо чоң бизнес жөнүндө дагы маалымат берейин деп чечтим деп кече дагы белгилеп өттүм. Бүгүн да ошону айтайын. Анткени дүйнөдөгү эң чоң оору бул бош чөнтөк деген оору. Ооба, продукцияларда сөз жок. Продукциялар сиздерге кайсыл жагынан болбосун жардам бере алат. Сиздердин сулуулугуңуздарды сактоого, жаштыгыңыздарды сактоого, ден соолугуңуздардын алдын алууга жардам бере алат. Бирок ошол продукцияны сатып алуу үчүн көпчүлүк адамдарда мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондуктан мен баардыгыңыздарды чакырамын ушул бизнести жасоого. Бул бизнеске бир 3-4 жыл убактыңыздарды салып койсоңуздар, өзүңүздөр деле эмес, балдарыңыздардын дагы эң чоң бир келечеги болуп калмак деп айтмакмын. Ушундай жерлерге чыгуу керек, семинарларга келиңиздер деп айтмакмын. Канча адамдар азыр мисалы болбогон эле кичинекей эле көйгөйлөр менен тойго барыш керек же дагы ушул сыяктуу эле майда барат көйгөй менен эле жүрөбүз да, анан ошентип өспөй өзүбүзгө блок коюп алат экенбиз. Биз өсүшүбүз үчүн, ар тараптуу өнүгүшүбүз үчүн семинарларга сөзсүз түрдө чыгышыбыз керек экенбиз. Бул бизнести көпчүлүк ойлойт, эптеп эле бирөөнү чакырып келип жазыш керек, же болбосо продукция сатыш керек деп ойлошот көпчүлүгү. Бул бизнес чындыгында андай бизнес эмес. Өзүң өсөсүң, анан өзүң сыяктуу өскөн адамдарды өстүрүүгө жардам бересиң. Бул ушундай бизнес. Баягы бир Кытайда ушундай бир улуу сөз бар экен. 1 жылга байыгың келсе эгин эк, 10 жылга байыгың келсе бак тик, 100 жылга байыгың келсе адам өстүр деген сыяктуу. Бул бизнестин мааниси мына ошондо. Адам өстүрөбүз, өзүбүз өнүгөбүз, анан кийин гана адам өстүрөбүз. Ошол өзүбүз өнүп, өзүбүздүн көз карашыбыз башкача болуш үчүн биз ушундай семинарларга көбүрөөк келип, китептер окуп, ийгиликтүү адамдардын өмүр таржымалдарын көбүрөөк угушубуз керек болот экен. Көрсө биз адамдар ушул өзүбүзгө бир 2 жыл арнап өзүбүздү өстүрүп койгондон эринип, өмүр бою бирөөгө жалданма болуп иштеп, бирөөдүн кыялын, бирөөдүн мечтасын аткарып жүрө берет экенбиз да. Үйдө турган апалар, гос жумушта иштеген адамдар, мен сыяктуу мугалимдер, сиздердин колуңуздардан баардыгы келет. Болгону туура кабыл алынган чечим, ишеним. Ишеним кайсыл учурда өсөт? Качан гана ушундай масштабтуу нерселерди көргөнүңүздөрдө, жөнөкөй адамдардын ийгиликтүү адамга айланган тарыхтарын, ийгилик тарыхтарын укканыңыздарда өзүңүздөргө болгон ишеним өсөт. Ушул бизнести
иштөө менен мисалы канчалаган адамдар өзүнүн финансылык жактан өзүнө эркиндикке жетип атышат, канчалаган адамдар өздөрүнүн убактыларына өздөрү ээ болуп эркин жүрүп атышат, канчалаган дүйнөнү кыдырып саякат кылып атышат да. Ушуну биз сыяктуу адамдар жасап атат, а ошол эле учурда сиздер мен ишенбейм деп отурасыздар. Сиздер ишенип ишенбегенден эч нерсе өзгөрбөйт. Если чындап эле ишенбеген болсоңуздар дагы ушундай бир масштабка, ушундай бир чөйрөгө келиңиздер, өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр демекмин. Сиздерге ушундай бир кошумча бизнес, саякат же болбосо чоң бизнес, эл аралык деңгээлдеги бизнес сиздерди кызыктырган болсо, анда сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. WhatsApp номеримди билесиздер. Билбегендер, жаңы катталган адамдар үчүн дагы да бир жолу кайталап коеюн: 0772 40 86 84.